адеп акылыбызды оңдойлу, бирибизге боорукер болуп жашайлы, бирибизге пайдалуу болуп жашайлы, бирибизге бир зыяныбыз тийбесин. Алла менен байланышып ахиретке даярданайлы. Башка мусулмандарды чакырайлы. Туура эмес маалыматтарды таркатуудан этияттанайлы. Кыйыл кал, ушундай деген экен, андай мындай дегендерди Алла Таала жакшы көрбөйт. Так маалыматтар менен. Кокустениши бүгүн фитнанын доору. Бирөө-бирөөнү жамандаса эле жек көрө бербейли. Бирөө-бирөөнү мындай десе эле ошондой экен деп ишенип артынан эричип кете бербейли. Бүгүн ушундай туугандар, биз оор басырыктуу, кызыкандуулукка алдырбай, ачуулукка алдырбай, Алланын элчисин карап, алардын хидаят жолдомосун карап, мусулмандар бир тууган дедиби? Иннамал муъминуна ихва, имандуулар бардыгы шек күмөнсүз бир тууган дедиби? Алла бир тууган дедиби? Болду. Шайтан айтат менен, жок, силер душмансыңар дейт. Ким айтты силерди бир тууган деп? Алла айтып атат бир тууган деп. Шайтан айтып атат душман дейт. Кимдин сөзүн угабыз? Алла субханаху ва таала мусулмандарды айт, иннамал муъминуна ихва, фа аслиху байна ахавайкум, ваттакулла лааллакум турхамун. Мусулмандардын ортосунда ылдыйөөдө болуп кетсе, эки бурадарыңардын мелдештирип койгула. Ушу эки бурадардын ортосун ынтымак кылып достоштуруп койгула дейт Алла Таала. Алладан коркула. Алладан коркула. Бүгүн өтүп кетесиң, эртеге Алланын алдына барганда эсеп бар. Алладан коркуп жашагыла. Лааллакум турхамун. Эгерде рахматтуу жашоону кааласаңар, Алладан коркуп жашагыла. Алланын рахматтуу жашоосу, бир болот азап жашоосу бар, бир рахмат жашоосу бар. Кайсыны жашоону каалайсыз? Рахмат жашоону каалайсызбы? Лааллакум турхамун. Мүмкүн силерге райым кылынат. Аракет кылабыз иншалла. Аллахым кабыл болсун, кылсын.